Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa karaman ya arhamar rahimin. Savazullah dostlar, namazın жашоого тийгизген же жашообуздагы кээ бир таасирлери боюнча кээ бир тийгизген alamat belgileri boyunca yolumuzu kebir özgürlükleri boyunca. التفكر وتدبر في ملكوت السماوات والأرض بقلوب صافية. Namaz okuğanda ушундай ойлор, тадабурлар пайда болот. Ал кандай десе, бүткүл асман жердин падышасы болгон Аллах Таалага болгон тадаббур кылуу, тафаккур кылуу, тафаккур деген ушул ойлонуу, акыл салуу деген ушунда. Эми ушулар не менен болуш керек десе, би кулубин сафия, таза болгон жүрөк менен туугандар. Эч кандай кир ойлобой, Аллах Таалага эч кандай шек күнөө кылбай, таза Аллах Тааланын улуулугу боюнча бүткүл асман менен жер жаратты, эч нерсеге муктаж болбой. Баардык нерсени өзү башкарып турат, эч нерсеге муктаж болбой, бирөөдөн жардам сурабай туугандар. Kitapta tuğanlar, öte жақшы bir ne sayılgan. El yahya'l insanu fil avalimi minel hayalati vel avhami. Adam jaşoosunu şuntu ötköröt bir hayalatlar menen. Hayalat degeni kanday dese, bul bir kerek emes, tuura emes oylor menen adam ötköröt. Janadan avham. Avham degenimde fantastik nerseler, oyunda bolbой турган нерселер менен. Ушинтип өткөзөт. Караңыздар, чындыгында ушундай. Биздеги ойлордун көпчүлүгү ушундай бир жараксыз, биздин бул дүйнөбүзгө дагы, акыретибизге дагы пайдасы тийбеген ойлор менен алек болуп жашайбыз туугандар. Ушул нерсе, ушундай ойлор бизди чарчатат, ушундай ойлор бизди кыйнайт. Мисалы, биз ойлойбуз да, мен эч бир кыйналбай эле жашасам, баардык нерсем бар болуп, үйүм жайында, үйүм жылуу, тамак ашым бар, үйдө эле жатсам, өзүнөн өзү акча келсе, жөн эле байып кетсем, бир адам келип туруп, сиз бүгүн ушунча лотереядан ушунчалык утуп алдыңыз, сизге мына ушул үй подарка, ушул сизге хадия, ушул менен сиз ажылыкка барып келиңиз, ушундай менен сиз мындай болуп кетиңиз деп, ушундай кылып бир ойлор менен ойлонуп жашайбыз. Ал ойлор жөн эле курук ойлор туугандар. Ал жөн эле турган, жөн эле курук ойлор. Ушинтип ойлойбуз, бир молдоке келип мага битте демса шүф десе, бир пайгамбар түшүмдө келип туруп, менин акылымды ачып туруп, жүрөгүмдү ачып жууп туруп, таптаза кылып салса, мен ушинтип уктап туруп эле тургандан кийин болду, өзүмчө эле намаз окуп, олия болуп калып, ушундай эле болуп кеткен, акылым иштеген, ушундай бир нерсени окусам жаттап койгон, ушинтип эле мен асманда учуп калган, Аллахка жакын болгон, бул дүйнөнү башкарган, ушундай адам болуп калсам деп ойлойбуз да. Мындай ойлор туугандар, курук ойлор мындайларчы. Бул максат дагы эмес, бизди алдыга жетелей турган. Бул бизге күч дагы эмес, артыбыздан жардамчы боло турган. Бул бизди алаксытуудун, өзүбүздүн алаксытуудун бир жолу. Биз өзүбүздөгү болгон проблемаларды моюндабайбыз дагы, аракет дагы жасабай, өзүнчө ушундай бир ойлор менен актанабыз. Иншалла бир күн келип, бир дамылла келип мага бир дем салат, мен анан шундай намаз окуп каламын, шундай таза болуп каламын, шундай намаздарымда Аллах Таала менен байланышым бекем болуп калат, анан мен болуп кетем дейбиз да. Ушундай бир күн келет, мен ушундай бирөөлөр, мен ушундай акча табып каламын, жөн эле суудан аксам 10 эле шпра тургандай акча табып каламын деп ойлонобуз да. Мен ушундай бир убакыт келет, балдарымды ушундай бир сөз айтамын, ошол сөз менен балдарым болуп кетет. Бул жөн эле ой туугандар. Мындай нерсе адам өзүн өзү алдабаш керек антип. Туура эмес ойлонуу, мындай ойлорчу. Туура эмес ойлонуу. Сен түшүңө келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сени олия кылып кетиши зарыл эмес туугандар. Сага бир молдо келип ден салып койсо, же бир молдокенин сабагын эшитсең, сен ушинтип эле бир медреседе окусаң эле олия болуп каласың деген сөз эмес туугандар.
андай нерсе жок, андай нерсе бул дүйнөдө андай нерселер болбойт. Ал фантастика, биз ойлонгон фантастикалар бул дүйнөдө болбойт туугандар. Туура кээ бир себептерден Аллах Тааланын муажизасы же бир кереметтер ушундайлар ишке ашып калышы мүмкүн. А башка нерселер андай эмес. Неге сен кантип эле ушинтип ойлонуп жатасың, сен бул дүйнөдө проблемасыз жашайм деп? Кантип сен ойлонуп жатасың, бир жолу эле сабак иштеп койсоң, же бир жолу эле багымдат намазын окуп койсоң, же болбосо жума намазын бир окуп койсоң, же бир молдо келип сага бир дем салса, сен баардык нерсең болуп кете тургандай. Неге антип ойлонуп жатасың анда? Неге антип туура эмес ойлонобуз? Эгер Аллах Таала ушундай кылып койгондо, анда жашоонун кызыкчылыгы калбайт эди да. Жашоодо зачем мен барып ошол болду дем салдырып алам, же пайгамбардын түшүндө бир жолу көрөмүн дагы, болду мен болуп кетемин. Мен ушундай балдарыма битте сөз айтамын, ошол сөз менен балдарым акылдуу болуп, тарбиялуу болуп калат. Мен ушундай бир күн келип ушундай аракет кыламын, ошол аракетимде мен акчаны ушинтип эле жыйнап коемун. Бул адам өзүнө өзү алаксытуу, жөн гана алдоо өзүнө өзүчү. Ал алданганга алданбаш керек туугандар. Бул мындай ойлорго адам алданбаш керек. Сен ага онтип ойлонбостон ошого жетүүнүн жолун ойлоңун. Канткенде сен ошондой болуп кетесиң. Бир дамыла келип дем салса, же бир сабакка барып катышсаң, сен сразу эле болуп кетесиң деген сөз эмес туугандар. Бир жолу эле пайгамбар түшүндө көрүп койсоң, же болбосо ал жак бул жактардан лотериядан акча учсаң эле сен миллионер болуп кетесиң деген сөз эмес туугандар. Ошондуктан ушундай ойлор менен алданбаш керек туугандар. Мисалга биздин жашоодо ушундай ойлор бар. Бул эми ойлордун бир түрү туугандар. Көпчүлүк адамда ушундай ойлор бар. Ошондуктан азыркы адамдарды алдоо жеңил да. Мисалга камакта отурган алдамчылар, телефон мошенниктери эмне дейт? Сиз моундай лотериядан ушунча акча утуп алыпсыз. Мага ушунча акча салыңыз, мен сизге ушундай кылып берем. Сиз деген паланчы медреседе окуйт экенсиз, сизди урматтап, монча деген паланча деген миллионер, паланча деген адам сизге ушунча акча берди. Ошол акчаны чыгарыш үчүн мынча акча салышыңыз керек, же моундай нерсе кылышыңыз керек деп акчаны алдап жаткан ушундан. Биз баары ушул алдамчылабыз да, көпчүлүк адамдар. Ушинтип жашоодо эгерде интернетти карасаңыздар, телефонго мошенниктер алдангандар карасаңыздар туугандар, $1000, $10,000, 1 миллион сомго алданган адамдар. 1 миллион сом сала берген да туугандар. Эмне дейт? Сиз ушундай зор адам экенсиз, биз ушундай эме кылып жатабыз деп туруп ушундай кылып сала берет да туугандар. Сиз бизге 100,000 сом акча бериңиз, аны бир айдын ичинде 1 миллион кылып беребиз. Сиз бизге $1000 бериңиз, биз аны сизге бир жуманын ичинде $2000 кылып кайтарабыз. Бул түштө болуп турган нерсе туугандар. Адалдан менен адамдай жеңилчиликтен Аллах Таала бул дүйнөдө кээ бир нерселерди жеңилчиликке койгон эмес. Ошонун бирөөсү эмне? Мээнет туугандар. Мээнетте Аллах Таала ар бир нерсени мээнетке жараша койгон. Мээнет кыласыз, ошого жараша табасыз туугандар. Башка нерселер бекер нерсе, бул орустар айткандай, бекер нерсе только уловкада, баягы эмеде болот да, капканда болот. Бекер нерсе бир гана капканда туугандар. Ошого ушундай ойлордон аруу болуш керек адамчы. Мындай ойлор адамдын өнүгүүсүнү, адам алдыга карап умтулуусуну кечиктирет мындайчы. Неге сен ойлонуп жүрөсүң да, бир күн ушундай убакыт келет, бир күн келет, баары бир келет, ушуну мен болуп кетем ошол күндө депчи. Бир күн ушундай убакыт келет, мен бай болуп кетем. Бир күн ушундай убакыт келет, мен бардык намазымды окуп, хижап кийип калгам, так болуп калгам, оле болуп кеткенмин, ушундай убакыт келет. Өлөрүмө жакын 40ка киргенде мен ушундай кыламын, ошондо мен оңолуп, таза алдыга чыгып, Аллах Тааланын бардык өкүмдөрүн аткарган ушундай адам болом деп туугандар. Бул жөн эле алдоо. Жөн эле алдоо жана алдануу туугандар. Андай нерсе болбойт. Андай нерсе болуш үчүн сиз азыртан аракет жасашыңыз керек тууганым. Азыртан оңолушуңуз керек тууганым. Азыртан бай болушуңуз керек тууганым. Азыртан сиз эмгекчил болушуңуз керек тууганым. Азыртан сиз ибадатчыл адам болушуңуз керек. Азыртан такуу болушуңуз керек. Азыртан 40ка келгенде ушундай болуп кетет. Өлгөнүмө жакын мен бардык нерсеми тоба кылып туруп таптаза болуп өлүп кетем. Сен өлгөнүңө жакын кантип өлүшүңдү качан билесиң сен? Эртең саар турбай калышыңды билесиңби? Ошого адам ушундай ойлор менен алданбаш керек өзүчү. Ойлор менен алданбаш керек. Адам өнүгүүнү кааласа, Аллах Тааланын жакындабууну кааласаңыз, анда аракет, мээнет керек болот. Оюңузду, көңүлүңүздү, жүрөгүңүздү Аллах менен байланыштырыш керек болот. Сиз бул жакта азыр
каалаган нерсе менен оюңуз, көңүлүңүз, акылыңыз башка нерседе. Кантип акча тапсам экен, кантип байысам экен, кантип уктасам экен, кантип кайф сүрсөм экен, кантип мындай кылсам экен, ушинтип ойлоп жүрөсүз дагы. Анан кантип сиз өлөргө жакын 40тан ашканыңыздан кийин жүрөгүңүз Аллах Таала менен байланышат аганчы. Сиз азыр бир темирди бир жака сваркалап, ошону көмүп, темирлер менен баардыгын көмүп койдуңуз. Анан ошол темирди кийин 40 жылдан кийин чыгарып, эмне бир жерге колдонгондон кантип болсун ал? Болбойт да, Азыр сиз аны бир жерге жабыштырдыңыз, аны айлантырып сваркалап салдыңыз. Ошондой эле жүрөктү дагы сиз азыр могу дүйнөгө салып, башка нерсеге салып туруп, ошол жака сваркалап бекитип салып жатасыз. Анан кийин ошону чыгарып кайта Аллах Таала менен байланыштырасыз ананчы. 40тан өткөндөн кийин. Ошондой адамдар адаттан 40ка чейин ибадат кылбаган адамдар 40тан кийин эле ибадат кылбайт туугандар. 40тан кийин ибадат намазга келип калгандар, намаз окуп калгандар, бардыгы деп эми туугандар. Адаттан алар баягы элден уялгандыгынан же досторунун баары намаз окуйт, ошолор менен кошулуп намаз окуп калган. Ошол себептен мындай дүши Аллах Таалага мындай жүрөктөн чыгып жүрөгү менен берилип өзү намаз окуйт да. Өзү мына Аллах Таала менен байланышты бекем болбойт алар. Ошондой бир өзүнүн чөйрөсү ушундай, же бирөө катуураак сөз айткан, же болбосо бекерчиликтен үйдө жөн эле коя 40тан өткөндөн кийин, эми 50дөн өткөндөн кийин жумуш жок, эми ол жумуштан кетирет жана башка го, эмеде айлык баягы айлык пенсияга чыгасың, ошол пенсияда уже сен бош болосуң дагы, нары жака иш жок, уктайм десең карычылык, уже уктай албайсың, 4-5 эле саат уктайсың, Картаңдар ушундай го, Ана кылайын десең башка нерсе күчүң жетпейт, колуңда путуңда күчүң жок, башка нерсени алектене албайсың, анан бекерчи болуп барып мечитте отуруп каласың да. Мындай нерсе ага чейин болбойт туугандар. Ошондуктан мындай учурда сен кылышың керек ошол нерсени итаган элечи. Кылбасаң сен эки эсе күнөөкөр болосуң. Ушундай бош болуп, уже ибадат кыла турган учуруңда, Аллах Таала менен байланыш боло турган учуруңда кылбасаң сен еще күнөөкөр болосуң. Бирок ал жакта эгерде ыхласың болбосо, ошол нерсе эмне адамга зыян да. Эми эң ибадаттын эң татыктуусу, эң сүйкүмдүүсү, эң Аллах Таалага болгон ыхластуусу качан туугандар? Жаштык кезде да туугандар. Жаштык кезде сен колуңа баардык нерсе келет. Кааласаң бул жумушту кылсаң болот, кааласаң калаган окусаң болот, кааласаң бул жака саякатка барсаң болот, бул жака мамлекетке барып иштесең болот, миграцияга барсаң болот, жана башка кылсаң болот. Бирок сен эмне? Аллах Таалага ибадатты калтырбай жатасың да, 5 убакыт мечитке барасың. Эртең менен кечки зикирдени калтырбайсың. Күнүгө 1 пара 2 пара Куран окуйсуң. Ушул не Аллах Таалага берилүү ушунда туугандар. Иншалла ушинтип жашай берсең 40тан өткөндөн кийин дагы Аллах Таалага болгон бекемдигиң, Аллах Таалага болгон жакындыгың андан да күчөйөт туугандар. Ошого ушундай ойлор менен адам өзүн алаксытпаш керек. Адам өзүн өзү алдабаш керек. Бул кандай? Буга мисалы жаш баланы алдап коебуз го бир нерсе үчүнчү. Ошондой болбош керек да. Жаш бала бир нерсени каалайт, бирок ошол каалаган нерсеси ал баланы биз алып бере албасак, жаш баланы жөн алдап коебуз де, бияка барып келели, мындай кылайлы, тигине кылайлы деп, жанын каалоосу аткарылбай калат да, ошол алдоонун себеби мененчи. Ошондой эле туугандар, биз аны Аллах Таала жакындоогону кааладыкпы? Бул дүйнөдө кандайдыр бир достоинствого же болбосо Аллах Таалага жакындоонун жаңы бир тексттерине жетүүнү кааладыкпы? Куран окуганды кааладыңбы? Намазды жакшы окуганды кааладыңбы? Аллах Таалага жакындоодо кааладыңбы? Аракетиңди кыл анда. Азыртан сен Куран окуганга аракет кыл. Азыртан сен Кураныңды жатта. Балаңдын келечекте алым, кары болуп, чоң бир жетишкендиктерин каалайсыңбы? Азыртан сен тарбияңа аракет кыл. Ойлобо сен кийин келгенде балам мектепти бүтүргөндөн кийин мен ушундай бир жакшы сөз айтамын, ушундай бир нерселер көргөзүп беремин, ушундай тарбия беремин, анан балам болуп кетет депчи. Жок, сен азыртан кылгын. Ал нерсе бир күндө, 2 күндө, 3 күндө боло турган нерсе эмес мындай нерселер. Сен оолиялар бир күндө оолия болуп калбайт туугандар. Алар 20 жылдап, 30 жылдап мээнет кылат. 30 жылдап көзүнү сактайт. 30 жылдап күнүгө кошумча намаз окуйт. 30 жылдап күнүгө 5-6 пара Куран окуйт. 30 жылдап Аллах Таала менен зикиринде, Аллах Тааланы эстөөдөн, ойлонуудан, Аллах Тааланы байланышуудан сени үзбөйт. Байланышын үзбөйт. Анан барып алар оолия болот туугандар. Миллионерлер деле, бизнесмендер деле ушундай. Илон Маск бир күндө Илон Маск болуп калдыбы? Москва бир күндө курулуп бүткөнбү? Чоң жетишкендиктер туугандар, чоң нерселер, чоң курманчылык талап кылат туугандар. Бул жашоодун эрежесинин бир түрү ушундай. Чоң нерсеге жетишиң керек, чоң нерсеге
курманчылык кылыш керек. Мисалы бир нерсени айтып берейин. Мисалы баардыгыбыз эле таанысак керек доктор Салах Абул Хачты. Доктор Салах кантип ушундай доктор Салах даражага жетти? Кантип Ханафи фыгында терең түшүнүккө жетти? Кантип Ханафи фыгыны терең өздөштүрө алды деген суроо келет. Суроо келгенде доктор Салах эртенен кечке чейин алектенген нерсеси ушул илим, төлүккө илим. Карасаң сабак берип жаткан, китеп жазып жаткан, бирөөлөргө фатва берип жаткан ушул нерсе менен алек болот. Бизге окшоп барып жер чукулап, башка нерсе жок, андай нерсе менен алек болгон эмес да. Уктаса дагы, ооруп калса дагы, башка нерсе болсо дагы ушул илим менен алек болот. Илим менен алек болуп, анан ал доктор Салах болду да. Эми элестетиңиздер да, эгерде доктор Салахта бизге окшоп бир күн келип болуп кетемин деп жата бергенде, уктай бергенде, китепти ачпастан, окубай, зикир кылбай, намазын окубай, жайында бекем болбостон жөнүнө жата бергенде кантип доктор Салах болот деди? Болбойт да, туурабы туугандар? Доктор Салах мисалга түнкү саат 3-тө туруп ибадат кылат, Куран окуйт. Саат 3-төн баштап кечкүнү саат 12-ге чейин 3-4 саат эле уктайт да. Ошентип төлкө ибадат менен, төлкө китеп менен, сабак менен, илим менен алектенип жүрүп ушул доктор Салах болду. Биз кантип эмне кылабыз бизчи? Мен бир күн болуп кетем да деп жашайбыз да бизчи. Бул бир күн болуп кетем деген жөн эле адам өзүн өзү алдоо туугандар. Өзүн өзү алдоо. Мисалга биздин устазыбыз Шейх Муаз кантип ушундай олиялык даражага жетти, кантип ушундай чоң устаздардан болду тасаввуф илим боюнча. Бардыгы шейхибизден сабактарын алат, сабактарын угат. Кантип жетти десең, мунун атасы олия болгон. Шейх Муаздын атасы олия болуп, Шейх Муаз 13 жашарында биз 30га келип окуй турган китепти 13 жашарында атасы менен окуган адам да. Сиздин азыр 13 жашар балаңыз намаз окуганды билбейт да, илимий китепте чоң илимий китеп окуган эмес, намаз окуганды билбейт да биздин балдар. Эми сен ошол балаң келечекте кантип күтүп жатасың чоң олия болушун, чоң аалым болушунучу? Көрдүңүздөрбү? Ушундай бизде ката, кемчилик, ой жүгүртүүбүз бар. Ошол ой жүгүртүүбүз биздин өзүбүздүн өнүгүүнүн дагы, балда чакабыздын өнүгүүсүн да тосот туугандар. Биз эмне деп жүрөбүз? Ошол бир күн болуп кетемин депчи. Ушундай балам чоңойгондо мен ушундай доктор Салахтын алдыга алып барып коем, 5-6 жыл окуп туруп доктор Салах болуп калат. Доктор Салах 5-6 жыл окуп туруп доктор Салах болгон эмес туугандар. 30 жылдан бери илимде жүрөт, төлүлүккө 30 жылдан бери. Балаңызды азыртан даярдаңыз, азыртан аракет кылыңыз ушундай даражага жеткилисиз. Бир күн ушундай Аллах Таала жүрөгүмө Куранды салат, анан кийин Куран жытап хафиз болуп калам. Валла. Бул ойлор биздики шундук ойлор да. Туура Аллах Таала берип койсо ошондой, бирок Аллах Таала береби деген суроо бар да. Каяктан билесиң сен Аллах Таала сени ушундай кылышын? Каяктан ойлонуп жүрөсүң мындай кылат депсеңчи? Аллах Таала менен келишиң барбы? Сен кандай амалың бар сага Аллах Таала ушул Куранды гайыптан жат кылып койгонго? Кандай амалың бар туугандар? Тарыхта саналуу гана адамдарга берилген мындай муажиза туугандар. Бизге окшогон күнөөкөр, жөнөкөй адамдарга андай муажизалар бериле бербейт көп делечи. Не кылыш керек? Аракет кылыш керек. Окуган билбейсиңби? Устаз карман, сүйлөш бирөө менен, барып ошого күн сайын сабагыңды алып, тапшырмаңды аткарып 4-5 саат отур китептин үстүндө. Ач, оку, анан үйрөнөсүң да. Кантип үйрөнөт эдең? Жана башка туугандар, ошондой эле бизде дагы башка ойлор бар. Мисалга мен iPhone 17 көтөрсөм же Samsung 26 көтөрсөм, элдер мени мактайт, элдер мага муктаж болот, элдер мени сыйлайт, урматтайт. Бул адамдардын көз карашында туура эмес ой туугандар. Адамдын сый урматы телефон менен, машина менен, үй менен, авторитет материалдык нерселер менен болгон эмес да, курчалган эмесчи. Адамдын сый урматы, адамдын кадыр баркы туугандар, амалга жараша, сыпатыга жараша коюлган. Сизде кандай жакшы сыпаттар бар, кандай жакшы амалдар бар, ошого жараша урматыңыз болот тууганым. Эгерде сизде жакшы сыпаттар жок болуп, бирок байлыгыңыз болсо, ал байлыгыңыз үчүн гана болот да, байлыгыңыз кеткенден кийин кайра эле урматсызлыгыңыз жок болуп калат. Кандай эле тарых буга күбө туугандар. Ушундай ойлор бизди алдайт да туугандар. Ошондуктан көпчүлүктөр ушундай бир адамдарга анан ушугадан алданабыз да бизчи. Мисалга караңыз. Жөнөкөй жашоодон мисал да, бирөөгө 17 iPhone 17 Pro Max'ым бар десе,
Адамдар аны башкача карайт азыркы адамдарчы. Мисалга эрге тийгенде азыр кыздардын көз карашында мындай да, анын машинеси бар, үйү бар, азынасы жакшы адам экен деп туруп ошого тиет мисалычы. Анан тийгенден кийин аны уруп, өлтүрүп, бир нерсе кылып жиберсе, анан кордоп жүрөт да. Значит, адамдын сыпат, адамдын адеп ахлактуулугу же болбосо исламга болгон бекемдиги бул байлыктан эмес да туугандар. Ошондуктан баягы машинеси болгон, үйү болгон адамга эле кыздарды бере бербестен кичине караш керек. Бул адам нормальный адамбы, кичине окуганбы, кичине мындай Аллах Таалага жакынбы, Аллах Таала менен байланышы барбы, жокпу, ошол жактарын карап туруп анан турмушка бериш керек. Машинеси бар экен деле бере бербестен. Бир мисалга медреседе окуган жакшы балдар бар, сонун мисалы да жакшы карылар бар, жакшы адамдар бар, бирок алар машинеси жок, үйү жок, эми алар окуду да. Анан карасаң, ошолорго кээ бирөөлөр кыздарын бербейт да. Неге бербей жатасың десең, бул эми жашоодо кантип окуйт экен, кантип жашайт экен, зато адам го. Акчасы жок болсо дагы, байлыгы жок болсо дагы, мунун адеп ахлагы, тарбиясы чейин башкаларга караганда жогору. Ошондуктан адамдын кадыр баркыны, адамдын адептүүлүгүнү акча менен, байлык менен, телефон менен эме кылган дурус эмес, ченегенчи. Ченеген дурус эмес. Ошого көңүл буруш керек туугандар. Ошол нерселерге көңүл буруш керек. Ойлонгондо туура эмес ойлонуу адамды туура эмес жолго баштайт туугандар. Туура эмес ойлонуу туура эмес жолго баштайт. Бул жашоодун биз көрүп жүргөн, биз билип жүргөн кээ бир ченемдери ушундай туугандар. Эми ушундай туура эмес ойлорду, туура эмес ой жүгүртүүнү каяктан алат десе, мин лагатиннас ва жахалатихим ва адатихим. Адамдардын адашуусунан, адамдардын акылсыздыгынан, адамдардын адатынан ушинтип алабыз. Мисалы, той кылганда неге 5-6 машина менен же болбосо 10-15 машина менен көчөгө чыгып, пипилдетип баардык жакты башка көтөрүүнүн эмне зарылчылыгы бар? Неге ресторандарда 500, 1000, 2000 адамдын баарын чакырып алып, тамак аштан ысырап кылып, башка нерсе ысырап кылып, адамдарды алкаш кылдырып, ошол жакта арак иштирип, баардык нерсени ошентип өткөрүп, эртеси күнү Россияга кетүүнүн эмне кереги бар туугандар? Эмне кереги бар мындай нерсенин? Биз ушинтип ойлойбуз да, мен ушундай ресторанда той берсем, адамдар ойлойт да, моундай бизде Кыргызстанда кандай ресторандар бар, кандай бар, билесиздер, мен билбейт экен. Ушундай ресторанда той бериптир деген жөн эле сөз да булчу. Ошол сөздүн алдын алсычы бизчи. Адамдар ушинтип айтты, анан эмне болду? Бирок сен биякта артыңда акчаң жок болуп кредитке батып бирөөлөргө карыздар болуп жатпайсыңбы адамдар ушинтип айтса деле? Ол айткан сөз менен сен бир нерсе пайда болобу? Бирөө сени урматтап сыйлап калабы ошонун артынан? Дээрлик жок да андай маселечи. Дээрлик жок. Адамдардын жашоосунда өзүң маршруткада жүрөсүң, iPhone 17 көтөрөсүң, $2000 телефончу. Андан көрүп бир жакшы машина алып алгын. Мейли сен жөнөкөй Nokia көтөрсөң дагы, башка телефон көтөрсөң дагы, мындай достойный жүр да. Зачем сен маршруткада жүрүп iPhone мындай телефон көтөрөсүңчү? Сен студентсиң, кирешең жок. Сага ата-энең акча берет, ошол акча менен контракт окуйсуң, анан көтөргөн телефонуң башкача. Субханалла, кызык адамдардын ой жүгүртүүсү. Көрдүңүздөр, ушундай адамдардын ой жүгүртүүсү, адамдар не дейт, адамдардын сөзү, ошол нерселер адамдын өнүгүүсүнө тосот туугандар. Адамды өнүгүүдөн, жакшы жакка жетишүүнөн тосот. Туура эми бир чети жакшы адамдардын оюн этибар калганчы, бирок ал ойлордун баардыгын этибар калган дурус эмес, баягы сизге пайда бере турган, сизди туура же туура эмес экендигин аныктай турган ойлорду этибарга алсаңыз, сөздөрдү этибарга алсаңыз макул. Бирок жана зыян бербей турган, акылга туура келбей турган нерселерди албаш керек анычы. Достордун баардыгы iPhone көтөрөт. Сен көтөрбөй кой, эмне болуптур? Досторуң көтөрсө сен көтөрүшүң керекпи? Досторуң акчасы бар экен, атасы бай экен, энеси бай экен, алып берип жатат. Сен ата-энең байбы? Ата-энең өз квартирада жашаса. Зачем ата-энеңди кыйнайсың сен мындай телефон алдырганга? Үстүндө бүтүн кийимиң бар. Мен жан кийишим керек. Жан кийсең мүйүз чыгабы? Же жан кийсең кандайдыр бир оля болуп каласыңбы? Ким айтты сен жан кийсең оля болуп каласың же болбосо мүйүз чыгат деп? Эскиби? Эски болсодан кие бер, сени жыдуу кармап жатабы? Жыртылган эмес элдин алдына уят эмеспи? Жүрө бер, ким сени кийбе деп жатат?
мен кийбеймин, бул мага туура келбейт, мен жан алышым керек. Мен кече тойго барганда мындай кылып жүрөт, элдин баардыгы моундай алтын тагыптыр, элдин баардыгы моундай оромо кийип жүрөт, элдин баардыгы моундай жаңы куртка алыптыр. Элдин баардыгы алып жаткан болсо акчасы бар экен, ошого жетет экен. Сеники өзүңдүкүн кара, сеники жетсе ал, жетпейби сабыр кыл, башка нерсе менен алек бол. Эл кылса эле кыла бериш керекпи? Эл кылса эле кыла бериш керек ушунун баарынчы. Жана башка туугандар, ошого адам ушундай адамдардын жаман адаттарынан, адамдардын жахилдигинен, элдин туура эмес кылган адашкандарын алып өзүңө закон кылып, ошону жашоо ченеми кылган дурус эмес. Эл ушундай кылып жатат да биз да кылайлы. Эл өлүп жатат, сен да өлөсүңбү? Газада эл өлүп жатат, өлөсүңбү? Өлбөйсүң го. Неге андай кылбайсың анда? Газада адамдар чатырда жашайт, сен деле чатырда жаша анда. Биз просто өзүбүздү албоодун жолдорун ойлоп табабыз да. Мен могу нерсе мага зыян, мен моундай той өткөрсөм, моундай кылып жөн эле акчаны асманга чачсам, бул эртең балдарым кедей болуп калат. Балдарым бул акчаны табыш үчүн Россияга барып, хор болуп, орустардын алдында кул болуп иштеп жатат деп ойлонбойсуң дагы. Эл ушундай кылып жатат, ушундай. Көп да туугандар, мындай окуялар көп, адамдын жүрөгүн оорута турган окуялар көп. Россияда иштеп, мисалы да бир канчасын айтып берейин. Россияда иштеп, бирөөлөр ата энесине акча салат. Акча салып, эмне үй алабыз, машина алабыз, жыйгыла деп ата энесине акча салат. Ата энеси бул жакта эмне кылат? Тойго чачат да, баарынча тойго чачат. Анан кийин 5 жылдан кийин баласына келип, давай баягы акчаларды бер, ошолорду үй алайык, машина алайык десе, балам, бул акчаларны биз тойго чачып койдук, мына сонун чоң телевизор алдык. Эски телевизор бар да, жакшы эле көрбөйт да. Жок, биз сонун чоңунан алганбыз. Сен жиберген акчага мен жаңы айфон алганмын. Мен сен жиберген акчага мен жаңы куртка алганмын, жаңы ботинка алганмын, жаңы үйгө биз пылесос алып кой. Эски пылесос бар эди, эски телефонуңар бар эди, телефонуң жакшы эле иштейт эди, сүрөткө тартат, WhatsAppка кирет эди, бардык жайына курткаларың да бар эди, мен сага салып жибербедим. Жок, биз жаңы азыр эл кийип жүргөн куртка алганбыз, эл көтөрүп жүргөн телефондон алганбыз, эл кылган нерсени кылганбыз деп жүрөт да адамдарчы. Бул адашуу туугандар, адашуу. Мындай нерселер адамдын акылы менен болуп, өзү чечкиндүү болуш керек. Сен ээрчими адамдардан болбогун. Адамдар кылса эле кыла берет дебегин тууган. Сен ал жак бул жагын кара. Шул нерсе кылган нерсең сага пайдабы зыянбы? Эл кылды, макул. Ошол кылган нерсе сага пайдабы зыянбы? Сен өзүңө кара. Сага пайда алып келсе, макул, кыл, тоспойбуз. Пайда алып келбейби, зыянбы? Анда зачем кылып ал нерсени? Неге ал нерсени элдин артынан ээрчип жүрөсүң? Неге бар байларга теңелесиң? Ушундай нерсе туугандар, нафсинин каалоосу, жөн эле нафсинин каалоосу. Нафси ээрчийт да, нафсиге жагат. Бирөөлөр келип, "Охо, сен моундай той өткөрдүң. Охо, сен ушундай куртка кийип жүрөт экенсиң. Азыр мода болуп жатат, ушундай куртка кийип жүрөсүң" десе, нафсиң бул жактан мени мактады деп нафсиң күч алат да. Ушундай нерсени каалайтчы нафси. Нафсиге, сен 17 телефон, акыркы моделдеги телефонуң бар экен десе, нафсиң, мен баймын деп текебер болгонду каалайт да. Мен ушундаймын деп айткысы келет. Ол жөн эле сөз булчу, жөн эле сөз. Мен ушундаймын. Айт, жөн эле мага айтпа, мен кабыл кылам. Мен ушундаймын деп коер. Жөн эле айт, макул. Жок, нафси каалайт, бирөөлөрдүн алдыга өзүн көргөзүп, текебер кылып, өздөрүнүн мындай башкача көргөзүп келет да. Сен башкача эмессиң. Баардык 363 алтын дене мүчөң бар, өлө турган адамсың. Баарыбыз бирдей элебиз. Телефон менен канча өзгөрүп каласың? Жаңы куртка менен, жаңы кийимдер менен, жаңы нерсе менен канча өзгөрүп каласың? Чоң телефон, чоң телевизор коюп канча өзгөрүп калдың? Мен өзгөрүп калдым. Чоң үй курдуң, анан мен өзгөрүп калган нерсе жашабагандан кийин, пайдаланбагандан кийин. Кыргыздардын караганда ушунчалык деңгээлде ой жүгүрткөнүбүз ката биздикичи. Чоң үй курабыз, бир жакта времянкада жашайбыз. Үйчү, ол конокторго. Коноктор качан келет? Бир жылда 2-3 жолу келет. Алдан бир иштери менен келет, келбейт ал башка. Келип сага ыраазы алып, не болуп кетет? Жок. Көңүл түшүп кетет, жактырбай кетет ошол үйүмдү дагы. Могу жагымда кылсаң болот эди, могу орунда кылсаң болот эди. Туура эмес. Бул биздин максатыбыз туура эмес болгондуктан, биздин ой жүгүртүүбүз туура эмес болгондуктан. Биз максатыбыз Аллахты ыраазы кылыш үчүн жашашыбыз керек туугандар. Аллахтын өкүмдөрүн аткарыш үчүн жашашыбыз керек туугандар. Эл не деп айтса ошол боло берсин ал нерсе менен. Аны менен ишиңиз болбосун. Сиз главный максатыңыз Аллахтын ыраазычылыгына жетүүбү?
Ошол максат үчүн аракет жасаңыз. Зачем бирөөлөрдүн айткандарга кирип, зачем бирөөлөрдүн кылганын дуурап, ээрчими адам болуп, анын артынан жүрмө адам болуп, не кереги бар ал нерсеничи? Элден артта калып кетебиз. Элден артта калып кеткениң неге ушул тараптан карайсың? Элден артта калып кеткениң каяка алып барып жатат адамдарды? Жылаңач кылып, мисалы кыргыздын кыздарын знакор кылып жатат. Ушул элдин алдыга жылгандыгы. Мамлекетибиз коррупцияга батып, карыздар кашып кетип жатат. Ушул элдин алдыга жылгандыгы. Ушуну сен адамдар алдыга жылып жатат деп ушуну ойлойсуңбу? Же болбосо адамдар ушундай ресторандарда чоң тойлорду берип, алкаш болуп бирин өлтүрүп кеткен, бирөөнүн кызын зорутап кеткен, авария болгон, ушундай болгон, ушул элдин алдыга жылгандыгын ушинтип ойлоп жатасың сен элдин алдыга жылган деп. Элдин алдыга жылган деген элден калып кеткен, эмне тараптан калып кетип жатасың сен? Наоборот, ойлонуп көрүш керек адамчы. Неге жакшылык жактан жарышпайбыз мисалычы? Булар баардыгы нафсинин каалоосу, жөн эле нафсиң ушул жакка карап тартат сеничи. Нафсиң бай болгонду каалайт, нафсиң баардык нерсе өзүнүкү болгонду каалайт, бирөөнүн алдында текебер болуп, андан чоң болуп, ага сөзүң өтө турган болгонду каалайт, эч кимге муктаж болбой ушундай болгондугун каалайт, жана башка да. Бул жөн эле нафсинин каалоосу. Неге адамдарга окшоп, мунун баласы кары экен, неге менин балам кары болбой жатат деп аракет кылбайсың? Бирөөнүн балдары 10 жылдап, 20 жылдап илим алып койду. Китептерди тытып окуп жатат. Неге сенин балдарың ошондой болбойт? Неге ошол жагга карабайсың? Сен теңдүү адамдар чоң алым болуп, чоң ибадаттары менен алектенип, адамдарга пайдасын тийгизип, жакшылыктарды таркатып жатат. Неге сен кылбайсың? Неге ушул жактан жарышпайсың? Неге ушул жагын ойлобойсуң? Сен теңдүү адамдар күнүгө 50 рекеттен 100 рекеттен намаз окуйт. Неге сен ушундай окуй албайсың? Неге ушул жагынан жарышпайсың? Анткени бул нерселер нафсиңе жакпайт да, шого кыла албайсың да. Шого кыла албайсың. Наркы нерсе нафсиңе жагат. Ошого кыласың ал нерсеничи, көрдүңүздөр, бул жакта баягы эл калып кетти, элден калып кетти, эл кылып жатат деген нерселер жөн эле шылтоо. Ал сенин нафсиңе жол алчы. Нафсиң ошону каалайт, ошого сен ошону ээрчийсиң. Могу жактагы нерселерди эл кылып жатат, анан дагы неге кылбайсың? Неге кылбайсың? Сен теңдүүлөр кары, Куранды баштан аяк бир окуйт, жатка окуйт. Сен окуй албайсың, сен Куранды карап окуй албайсың даже. Сен теңдүүлөр жумасына Куранды бирден хатым кылат. Неге сен кыла албайсың? Качан акыры жолу Куран хатым кылдың? Былтыр орозуда бир жолу Куран ачкансың. Эмки орозо келе жатат, эми дагы эми ачып жатасың. Мисалы да. Жана башка туугандар, ошого элдин ушундай нерселерини адам өзүн алдоодон сактаныш керек. Нафсинин каалоолорго түшүүнөн, нафсини ээрчүүдөн адам оолак болуш керек туугандар. Моундай предлогдор, булар жөн эле адамды азыра турган нерсе. Бул предлогдор көп эле да, бул мындай да туугандар. Мисалга мен бир нерсени каалаймын, ошол нерсенин өзүн айтпастан анын жанындагы башка нерсени айтам да. Мисалга мен базарга чыгып, базардан шаурма жегенди каалап жатам. Анан эмне дедим? Укамдын эмеси, ручкасы жок экен, карандаш жок экен, ошол ручканы карандаш алып келип берейин деп базарга кеттим да. Ушундай предлогчу. Менин негизги максатым шаурма жеш. Бирок предлог не болду? Ортодо алдай турган нерсе не болду? Ата-энең айта турган бир ортодо адамдарга аласта турган нерсе ручка алып келип берем иниме. Мындай нерсе. Көрдүңүздөр, ушундай. Менин негизги максат ал нерсени сен билсең да билбесең да ушундай эмне? Нафсиңди кандыруу. Бирок ага предлог не? Эл ушундай кылып жатат. Менин досторум ушундай кылып жатат. Адамдардын баары ушундай кылып жатат. Ушундай кылбасак уят экен. Булар предлог туугандар. Сенин негизги максатың шайтан эмени, нафсиңди кандыруу туугандар. Ошого адам сактаныш керек. Бул боюнча имам Газали радиаллаху анху эмне дейт? Ас-салату мифтахул кулуби фиха. Намаз жүрөктөрдүн ачкычы дейт. Танкашифу асрарил калимат. Ошол намаз менен Аллах Тааланын каламынын сырлары ачылат дейт. Намазды эгерде чындап жогору жакта айткан буга чейин сабактардын баардыгы айтпадык, ошо хуш-хузлар менен бекем болуп окуй турган болсоңуз, Аллах Таала ушундай сырларды ачат туугандар. Ал сырлар менен жашооңуздун анық максаттарын көрүп баштайсыз да, Фахада хаккул кираа. Эгерде ушинтип намаз окуу эмне деди? То есть эгерде сен намаз окуп жатып, намазда баягы Аллахтын калималарынын, кырааттагы сырларды ача алсаң, ошол сырларга жете алсаң, ушул эмне кыраат кылганын акысы ушундай дейт. Куранды эгерде кыраат кылгандан кийин сырлар ачылса, значит сен Куранда, намазда кыраат кылдың, Куран окудуң болот.
Wa huwa haqqul azkar wa tasbihat aydan janadagан ошо зикир кылганда, тасбих кылгандарындан эми сырлар ачылса, сен эми ошондо чынлап Аллахтан зикир кылдың, тасбих кылдың болуп эсептенет. Мисалга алганда, юсалли ила хакыйкатил вujub, намаз окуганда эмне чыныгы бар затка намаз окуп жатасың дейт да. Wa hiya anna kulla ma bayna yadi an-nasi nafidun wa ma 'inda Allah baqin fa alayna al-'amal lahu. Эми ушул жактан биз билишибиз керек дейт. Аллахтын алдындагы нерсе калуучу, бейиш менен тозок бар. Wa ma idin-nas, адамдардын алдында нерсе жок болуучу. Сен адамдар мени мактасын, адамдар мени алым дейсин, адамдар мени болуп кетти, адамдар алдында сен авторитет болууну кааладың. Бирок өлгөнүңдөн кийин бүттү, ал нерсе жок болду. Андан кийин не болот? Ошол нерсе боюнча ойлонбодукпу? Биз баардыгын эл үчүн кылдык, адамдар үчүн кылдык, адамдардын алдында ушундай нерсе болгонун кылдык, адамдардын алдында жакшы жашаганды кааладык, адамдардын алдында жакшы көрүнгөнү кааладык, адамдардын алдында бай болгонду кааладык, адамдардын алдында ушуна, адамдардын алдында анан барып өлүп калдык. Акыретке эмне кылдың? Аллахтын алдында эмне кылдың? Аллахтын алдына барганда Аллах үчүн эмне кылдың? Жана башка туугандар. Бул боюнча Аллах Таала эмне дейт? Ma indakum yanfadu wa ma indallah baq деп айтат. Силердин алдыңарда бар нерсе түгөчү, бар нерсе, сенин машинең, сенин үйүң, катының, бала чакаң, атең, бир туугандарың баардыгы жок болчу. Жаңы куткаң, жаңы телефонуң, башка жаңы үйлөрүң, жаңы телевизоруң, башка баардыгы түгөнүчү. Wa ma indallah baq, Аллахтын алдында бар нерсе калуучу. Аллахтын алдында кылган соопторуң Аллахтын алдында калат. Аллахтын алдында Аллахка карата кылган күнөөдөрүң баардыгы калат. Өлгөнүңдөн кийин ошол бар табасың. Кандай болсо ошондой. Эми кимде ким азыр айткан сөздөрүбүздү ойлонгон болсо, бир аз түшүнгөн болсо, эми ал билет неге намазда биз хушу хузу кылууну талап кылып жатабыз. Ушул нерсени түшүнөт дейт. Ушул боюнча Ибн Аббас радиллаху анху айтат: "Ракатани мақсидатани фи тафаккури." Эки рекет тафаккур кылып окулган намаз, Аллах Таала менен байланыштуу, Аллах Тааланын алдында өзүңдүн кул экенин сезип, Аллах Тааланын улуу экендигин, Аллах Тааланын өкүмдөрүнүн кадыр баркын сезип окулган намаз дейт. Хайру min qiyamil laylati wal qalbi sah. Ошондой кылып окулган эки рекет намаз түнкү тахажжуд намазынан дагы, анан баягы капиретте калган десек болот, же болбосо эме болгон невнимательный жүрөккө караганда жакшы деп Ибн Аббас радиллаху анху айтылат. Кийинки имам Газали радиллаху анху айтат: "Билгиниң дейт, намаз сени апаттардан жана башка ушундай нерселерден сактоосу, намаздын ичиндеги сен хушу-хузуңа жана зикириңе Аллах Тааланын улуулугуна жараша болот дейт. Эми жашооң дейт, ошол намазыңдагы болгон улуктоодун, намазында болгон хушу-хузунун нурларга карата болот дейт. Намазыңда сен ушунчалык көп нур алдың, ушунчалык сен Аллахтан хушу-хуз кылдың, жашооңдан ошол нурдун таасири тиет деп имам Газали радиллаху анху айтат. Фаулияуллахи мукашифуна би малакути самавати вал арди ва сир рубубияти. Аллах Тааланын сырларынан, Кудай жаратуучунун сырларынан, то есть Аллах Таалага кантип ибадат кылуунун жаңы жолдору, жаңы сырларын ачасың да. Мисалы, ибадат бир эле түр эмес да, ошол Аллах Тааланын улуулугун сезип баштайсың. Ал сезимдер, же болбосо андай сыпаттар түшүнүп, мындай сөз менен, китепке жазып берүү менен, айтуу менен жетпейт. Ал нерсеге сен ошол өзүң жетесиң. Кечээ сабакта айтпадыкпы? Ошол оюялар ушундай нерселерди ачат дейт да намаздардын ичиндечи. Ва иннама юкашифуна фи салати ла сiyama фи суджуд. Эми ушул нерсе намазда болот, өзгөчө саждада турганда. Өзгөчө саждада. Неге дегенде биз билебиз, Аллах Таалага эң жакын болгон убакыт бул эмне? Ошол сажда де. Аллах Таала бул боюнча васжуд вактариб, сажда кыл мага жакында деп Аллах Таала айтат. Кээ бирөөлөргө дейт, ошол намазынын кадыр баркына жараша, намазында болгон хушу-хузунун Аллах Таала менен болгон байланышына жараша, янкашифу ли бa'дихим шей'ун би'айниhi. Кээ бирөөлөргө ошол нерсе өзү ачылат. Ушундай сезимдердин өзү ачылат, Кээ бирөөлөргө ошого окшош нерсе, ошонун түшүнүгү, ошого болгон ушундай нерсе бар экендигин билесиң, бирок эмне экендигин билбейсиң да, ошондой нерсе ачылатчы. Кандай эле кээ бирөөлөргө ошо намаздарында пайгамбарыбызга, сахабаларга, кээ бирөөлөргө дүйнөнүн акыйкаты көрүнгөн да.
жүнөн акыйкат. Ал эмне бир мусур, жиркеничтүү нерсе болуп көрүнгөн. Билебиз. Кээ бирөөлөргө шайтан итке окшош болуп, ушундай болуп көрүнгөн туугандар. Эми бул баягы олиялардан жеткен даражалардан туугандар. Ошондой эле Аллах Тааланын сыпаттарынан кээ бирөөлөр Аллах Тааланын сыпаттарын жакшы сезимдерге жетет. Кээ бирөөлөр Аллах Тааланын кылган афаалдарынан, Аллах Тааланын кылган кудреттерин көрүп баштайт. Аллах Тааланын кылган амалындай, кылган улуу иштерин көрүп баштайт. Мисалы намаздачы. Анан бизге намазыбыз эмне атахаллус мин сифати замимен. Намаз ушундай бизге жардамчы, ушундай бир чоң даражага жеткирүүчү нерселердин бири. Бул жактан дагы өзгөчө бир ушундай сабак алабыз. Ал эмне десе, жаман сыпаттардан коргоочу, жаман сыпаттар кетирүү күчкө ээ намазчы. Эгерде намазыңызды бекем хуш-хузу менен аткарсаңыз, иншалла ар кандай жаман сыпаттардан кетиребиз. Билебиз, намаз окуган адам арак ичпейт. Намаз окуган адам зына кылбайт. Намаз окуган адам чоң бир күнөөлөрдөн сак болот. Чем башкаларга караганда. Неге дегенде намаздын күчүнүн себебинен туугандар. Намазга Аллах Таала койгон сырдын себебинен туугандар. Ошого кимдин канчалык намазы бекем болсо, ошого жараша жаман сыпаттардан, жаман нерселерден алыс болот. Мисалга алганда, бизде имам Сарахчи, имам Бурхани, имам Кашгари радиаллаху анху айтат, намаз окуучу адамга текеберчилик кылган макрух болот дейт. Намаздын ичинде текеберчилик кыла турган сыпаттарга алып баруу макрух. Ошондуктан намаздын ичинде мондой түргөн макрух болот. Колду түрүп алып намаз окуганчы, аялдарга намаз бузулуп калат эгер колуңузду түрсөңүзчү. Баягы кийимди текеберлерге ошондой үстүңө мондой жамынып алып намаз окусаң макрух, белиңе мындай байлап алып намаз окусаң макрух мисалга да, намазда. Ошол сыяктуу эле намазда менсинип, моунтуп асманды карап монтип турган макрух туугандар. Текеберленип турганчы, тем более аялдарга да, эркектерге да бул нерсечи. Ошого бул намаздын сырларынан намазга турганда жупунуп болуп, Аллах Тааланын алдында бош болуп турасың. Бул мисалга бир текеберчиликтен сактайт. Мисалга аял киши башка бирөөлөргө өзүнү көргөзгөнү каалайт да, сулуу болуп, жакшынака кийимдерди кийип, ошондуктан аялдар намаз окуганда намаздан алыс болгон аялдарчы дайыма кийимдерин алмаштырат. Мисалга кээ бир мугалимдер бар, мектептерде, университеттерде мугалимдер бар. Мен Кыргызстанда жүргөндө көрөт элем. Күнүгө баягы мектептесиң да күнүгө келет, сабак берет дегендейчи. Күнүгө башка форма кийет, башка форма кийет. Неге сага ал ушундай көргөзүп келип жатат, менде ушунчалык кийимим бар, ушунчалык мен баймын же болбосо ушундай адаммын деп бир нерсени көргөзүп келет да, доказать эткиси келетчи анчы. Ошо аялдар ушундай өзүн көргөзүп келет. Эми намазда Аллах Таала ушунун наоборотунан кылып койду да. Аял колдон келгенче бекинип, эме кылып намаз окуйт. Мисалы эркектер ошон колун көтөрбөйт, бул жака чейинчи. Неге? Могул жактары көрүнүп ачык чыккан коркушат, ошондон мындай. Эркектер ошо мындай кылып кенен турбайт. Аялдар жупунуп болуп, колдору мындай болуп турат. Руку кылганда эркектер ошоп моомдой боло албастан бир аз эле ийилет. Бул жакта баягы жөнөкөйлүк жанагыдагы Аллах Таала баш ийүүнүн жолдору. Өзүн ачыкка чыгарбай, саждада эркектер ошо мындай турбастан, аялдар колдон келгенчелик колдорун бириктирип, курсагы санынан ар жака өтүп кетпестен, ушундай болуп сажда кылат. Жана башка туугандар. Ушуга намаз ушул тартиптер. Эркек кишиге текебер болуп кеткенден сактайт. Эркектер текебер болуудан тыйылуу үчүн буйруктар айтылган. Кээ бир алымдардан айтылат, күллүл машакил ахлакия ва сулукия сабабуха ихманус сала ва тафрит. Адамда кандай гана жүрүм турумунун, адеп ахлагындагы болгон проблемалардын бардыгы, мушкилалардын бардыгы, анын себеби эмне, каяктан келип чыгат десек, эмне дейт? Намазга болгон кош көңүлдүгүнөн туугандар. Намазга болгон тафрит, берилбегендиктен келип чыгат. Эгер намазыңызды берилип, көңүл коюп жакшылап аткара турган болсоңуз, мындай сыпаттардан аруу болосуз тууган. Өткөн сабактарда айтып кетпедиңби, сен кантип Аллах Тааланын алдыга келип, Аллах Таала менен ушундай байланышта болгондон намазды чыгып туруп, Аллах Таалага каршы чыгасың. Кантип болот? Болбойт андай нерсе, туурабы? Намазда тамаънина жанадан нафстин тарвих эс алдыруусу бар туугандар. Бул боюнча Аллах Таала эмне дейт? Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Аллах Тааланы эстөө менен жүрөктөр тынчтанбайбы деп Аллах Таала өзү айтып жатат. Чындап эле ушундай туугандар. Эгерде баягы жүрөгүңүз тынчтанбай, бир оорулар менен, кандайдыр бир нерселер менен алек болсоңуз, Аллах Тааланы зикир кылыңыз, намаз окуңуз,
намазды жаңағыдай намазга кирип алып туруп башка нерселер ойлонуу жолу менен эмес, балким эмне намазга кирип Аллах Таала менен хужу жолу менен окусаңыз, иншалла эмне тынчтабат жүрөктөрчү. Тынчтыктар, жүрөктөр тынчтабат туугандар. Жана дагы намаз жүрөктөрдөгү болгон же болбосо адамдагы болгон боштукту кетирет. Мисалы туугандар, адам кээ бир нерселерге муктаж да. Адам дайыма кээ бир нерселерге муктаж. Мисалга сен ата мээримиге, эне мээримиге, күйөөңдүн сага болгон көңүл койгондугуна, балага болгон мээримге, Аллахтындай жаратуучуга болгон ишенимге муктажсың. Адам ушундай кылып жаратып койду. Аллах Таала адамды ушундай кылып жаратып койду туугандар. Ошондуктан адамдарда ушундай бир муктаждыктар болгондуктан, ошол муктаждыктар жок болсо, адам анын ордуга башка нерселерди издейт. Анын ордуга башка нерселерди коюп алат. Мисалга Аллах Тааланын бар экендиге ишенбеген адамдар өзүнчө бир нерселерди Кудай деп ишенет. Кудай деп ишенет. Ошондой эле эгерде Аллах Таалага болгон сүйүүңүз бекем болбосо, эмне башка бирөөлөргө Аллах Таалага болгон сүйүүнү өзүнүн ордуга, жүрөккө ошол нерсени алып келбесеңиз, башка нерсеге болгон сүйүүнү издейсиз тууган. Ошол себептен баягы жаштарда болгон сүйүү, баягы тоок сүйүүлөр бар го, күйөөмүн айды алып берем, күн алып берем дегендерчи. Ошолордо Аллахка болгон сүйүүнүн алсыздыгы ушундай. Эгерде Аллахка болгон сүйүүңүз бекем болгондо, сиз анча махлуктар менен алданбайт эдеңизчи. Баягы урматтоо, аял катары сиздин келинчегиңиз же аялыңыз же күйөөңүз катары урматтап сыйлоо башка, сүйүү деген нерсе башка туугандар. Аллах Таалага болгон сүйүү бул өзгөчө даражада. Эгерде сиз ошол сүйүүгө жетсеңиз, башка нерселер менен салыштыра албайсыз ал нерсени. Кандай эле сиз ата мээримин көрбөсөңүз, эне мээримин көрбөсөңүз, анын ордуна эч нерсе жаап баса албайт да. Эмне менен алмаштырбасаңыз деле, бирөөнү сиз атак кылып көрүп алсаңыз, мисалга Японияда, Кореяда ушинтип айтат да, ал жактарда ушундай ата эне мээримине жоктор, ушундай бирөөлөрдү ата эне кылып алат экен. Мындай ошол сыйлап, ушундай урмат сыйлап ата эне катары көрөт. Бирок анын баары бир ата эне катары болбойт да алчы. Неге? Ата эненин өзүнүн орду башка да баары бирчи. Мисалга бизде деле бар го. Бая баласыз адамдар бирөөнү бала кылып багып алат, бирок баары бир ал өзүнүн баласына жетпейт да. Туурабы туугандар, Мисалы баягы ажырашкандар да көп азырчы. Сиз мисалга өзүңүздүн күйөөңүз бар эди, ошо менен ажырашып кеттиңиз, андан балаңыз бар, анан башка бирөөгө эрге тийсеңиз, мына балаңызды өзүңүздүн күйөөңүздөй, өзүнүн атасындай кылып карай албайт нары күйөөчү. Ошондой эле сиздин катыныңыз бар эди, аялыңыз бар эди, ошол аялыңыз менен ажырашып кеттиңиз, балдарыңыз бар, балаңыз сизде калды, башка бир аялдасаңыз, өгөй бала болот дагы, ал өзүнүн энесине мээрим бере албайт эч качан. Көрүңүздөр, баары бир нерсенин өзүнүн орду бар. Ошондой эле эми ошол нерсени канчалык толтурамын, канчалык ордуга бир нерсени коём десеңиз толбойт ал нерсечи. Ошондой эле Аллах Таалага болгон сүйүү бар. Жүрөктө, адамдын нафсисинде ушундай орун бар. Ал орунду эми Аллах Таалага болгон сүйүү менен толтура албасаңыз, Аллах Таалага болгон берилүү менен толтура албасаңыз, анын ордуга эмнени алып келбеңиз, ал толбойт эч качан. Ал толбойт. Мейли аялды сүйүп көрүңүз, байдыкты сүйүп көрүңүз, башка нерсе кылып көрүңүз, жөн эле убакыт өткөзөсүз, өмүрүңүздү өткөзөсүз, бирок эмеге анын ордуну толтура албайсыз. Ошондуктан эң жакшысы эмне? Аллах Таалага болгон сүйүү, Аллах Таалага болгон берилгендик, Аллах Таала менен болгон байланыш болуш керек болгондар. Имам Газали радиллаху анху мынтип айтат: "Аш-шакавату аламатуху", эмне бактысыздыктын аламаттары бар дейт. Ошол аламаттар кандай десе, алисанул мутлак била каффин анил махдурат. Мутлак тил дейт да. Эч нерседен жаман нерсени ылгабай турган, уят боло турган, адепсиз боло турган, Аллах Таалага күнөө боло турган нерсени ылгабай сүйлөй турган тил ушул эмне бактысыздыктын белгиси деп Имам Газали радиллаху анху айтып жатат. Вал қалбул мутбак мамлуул бил гафла. Жанагы жабылып калган жүрөк эмне? Гафла, капилет менен, капилетте калган жабылган жүрөк дейт да. Капилетте, бул капилетте эмне? Акыреттин бар экендигин, Аллах Тааланын бар экендигин, Аллах Тааланын жазасы бар экендигин, Аллах Таалага сүйүү деген нерсе бар экен, ушул нерсени капилет да, бул эч анын нерсени вообще ойлобойт. Капилет деген ушундай да, ойлобойт, аны менен вообще алектенбейт. Жөн эле өзүнүн максаттары менен жүрө берет да. Баласын жакшы көрөт, атасын жакшы көрөт. Ушундай нерсе алек болот. Аллах Кудай бар го. Аллах Таала менен алек болбойсуңбу? Аллах Таалага ойлонбойсуңбу? Аллахтын алдыга барамын, Аллах Таала менен эмнени каалайт экен? Аллах Тааланы сүйөмүн, ошол сүйүүгө жетиш үчүн нелер кылам деп ойлонбойсуңбу? Ушул капилетти жүрөкчү. Мутбак да.
жабылып калган. Капилетти Аллах Таала боюнча вообще ойлонбойт. Аллах Таала нени каалайт, Аллах Таала менден нени каалайт, мен нени аткарайын, адамдарга кандай Аллах Тааланы жеткирип берейин, же болбосо адамдарга Аллах Тааланы кантип таанытайын деген нерсе вообще жок ал адамдачы. Только өзүнүн муктаждыктары. Турсам, жатсам, уктасам, телефон чуксам, бассам, жесем, ичсем, бирөө менен жолуксам, отурушка барсам, чорный касса ойносом, майрамдасам, көчөгө чыксам, үй алсам, машина алсам, ушинтип ойлоп калдым. Капилет. Капилет эмнеден капилет? Аллах Тааланын капилети болгондо. Капилеттин түрлөрү көп, ушул нерсе менен бакытсыздыктын белгиси ушул дейт. Эки нерсе эмне экен? Жүрөк, анан капилетте калган жүрөк, анан эч нерсени ылгабай сүйлөгөн тил. Көп көргүлө жашоо адамдар сүйлөгөндө укмуш. Жалган, ол жалган экендигин да билет өзү. Ошого карасын сүйлөйт. Жалган Аллах Таала ла юказибун деп айтпадыбы? Жалган сүйлөгүлө деп айтпадыбы? Неге жалган сүйлөп жатасың? Ушак кылбагыла, бирөөгө домат кылбагыла, бирөөлөр жамандабагыла деп айтпадыбы? Неге жамандап жатасың? Неге ал нерсени ылгабайсың? Бул нерсе уят сөз, адепсиздик, бул адамдардын алдында айтканга болбойт мындай сөздөрдү. Неге айтып жатасың мындай сөздөрдү? Анткени бул бактысыз адамдар. Бул дүйнөдө акыретте кор боло турган адам да, ошондуктан бул адамга айырмасы жок ага. Ал сүйлөй берет ушундай нерселерди. Ага Аллахтан корк, Аллах Таала бар, Аллах Тааланын улугдугу, Аллах Тааланын кудуреттүүлүгү бар десең, бул адам бактысыз. Бул дүйнө акыретте кор боло турган адам эч нерсени ылгабастан жүрөгү капилетте. Коркпойт Аллах Тааладанчы. Аллахтан коркобуз да. Корксоң кана, ошол корком деген нерсе сендеги болгон түшүнүк болсо, денеңе, оюңа, көзүңө, жашооңа, амалдарыңа таасирин тийгизет да. Сен коркпойсуң, ошондуктан сен кеңири күнөөлөрдү кыласың. Сен Аллах Тааланын бар экендиге ишенесиң, жөн эле тилдин учунда ишенесиң. Эгерде жүрөктөн ишенгениңде Аллах Таала тыйган нерселерден сактанат эдиң. Ошого туугандар эмне ушул эки нерсеге көңүл бурайлы. Бактысыздын аламаттарынын белгиси ушул туугандар. Ошого ал нерсеге түшүп калбаш үчүн эмне аракет кылышыбыз керек. Субханакаллахумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейх. Суроолор болсо айтсаңдар болот, болбосо жынчыктап туугандар.